Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 22 октябрь 2023 жыл, апта күнгө жекшемби. Адаттагыдай эле өзүнүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапала унаа базарынан сиздерге тартуулайбыз. Көп просмотрду элеген, жакшы лайктарды элеген видеобуздан баштайбыз. Бул жол четиндеги унааларды деген темада. Мо Mitsubishi-ден баштай берсек анда. Pajero болуш керек. 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 420 000 сом. Mitsubishi Pajero? Pajero Mini экен. Арка тарабынан дагы көрүнүшү ушундай. Так. Бүгүн баасы такталган унаалар көрсөтө беребиз албетте. Азыр саат эптемек 10-дон бир аз өтүп калды. Анда көрсөтүп коюнчу, так бул так ВАЗ-2107 базасында андай будка муздаткычы менен 2007 жылы чыгарылган 1.7 инжектор. Басы жазылган эмес, муздаткычы иштейт дейт. Бортовой кылса да болот деп коюптур. 999 91 50 50 номеринде экен. Сизденби бу? Эси жок экен. Тикон көрсөтүп коелу. Жылы канча? 130 000. Коробка автомат. Эси жок экен мында. Анан Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Дөңгөлөктөрү кышкы, куюлган дистердик, жылы жазылгабаптыр. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 400 000 сом, алмашуу жолдору бар. $1993 экен. Бул жагында да жазылып турат. Коробка 5 ступка. Плита мотор деп жазып койгон. Бааларын жазышпайт да көпчүлүгү. Жолдун карама-каршы тилке жагын өттүк. Nexia 1-ден баштайлы. 2007 1.6 150 000 сом. Комплектациясы да кондиционер бар, айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлөт, түшүрүлөт. Гидравлика бар болсо, орточо комплектация. Вантөреле. Ауа райы жакшынакай, сонун азыр бир 20 градустан жогоруда болот. Бул жерде Opel Astra 1999 1.6 механика 250 000 сом. Лайк басып турабыз видеого. Азыр кудай бурса баякы жаңы ачылган сектор жака да барабыз. Ал жакта да аралаштыруу унаалар бар. Matiz 2 Өзбекстан 175 000 сом. Гидравлика жок. Жөнөкөй комплектацияда. Да, Matiz 2 Өзбекстан 2005 165 000 сом. Бул дагы жөнөкөй комплектацияда. Спойлер бар. Мындай үйлөрдө кайдап жүрчүт. 1995 жылы чыгарылган Tico 100 000 сом. Механика.
Каналга жазылып электер подписаться баскычын басып жазылып туруңуздар. Nexia 1 2006 1.6 260 миң сом. Так, электропакет, кондиционер жоқ. Гидравлика барбы? Бар екен. Ланос, Украина, Россия темір номерінде 2010 15 180 миң сом. Алдын кайнектери самодельный электро көтөргүчтө болгон, туманниктери бар, заводской өзүнүн. Ушундай көрүнүштө. Кире берели. Мына өз негизи бул жакка жок дегенде ушундай майда шебенкалардан таштап, анан бир аз көркүнө келтирип койсо, жаан чачым болгондо аябай баткак болот бул жак. Азыр чаң болуп турат. Nexia 1 2005 1.6 130 миң сом, тез арада сатылат дейт. 553 80 00 93 номеринде. Жөнөкөй комплектацияда, бирок дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай кара түстүү куюлган дистерде экен. Завод эмес? Башкачараак унаалар да тарталы. Honda Accord 2000 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 450 миң сом айтылыш баасы. 501 03 05 25 номеринде. Коробка механика. 4 дөңгөлөк тең жайкы, куюлган дистерде. Ушундай Accord. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Матизеки, Өзбекстан. 2007 200 миң сом боло турган баасы деп жазылып турат. Электро көтөргүчтөр бар, кондиционер жок. Гидравликада бар болушу мүмкүн. Так, Lexus ES. Фара омывательдер бар. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, коробка автомат. 11500 доллар. Мультироль, добуш менен башкаруу, монитор навигациясы менен, камера, сонар, 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлары жакшы абалда. Тико 100 миң сом, 1995 механика. Golf канча болуп атат экен? 200 миң сом. Golf 3, Volkswagen Golf 3 дөңгөлөктөрү жакшы экен, жайкы, протекторлары 4 тең жакшы абалда. 1992 1.8 механика, 200 миң сом. Көрүнүшү жакшы эле. ВАЗ 2106 1995 1.6 65 миң сом. Анан Honda Fit 2002 1.3 500 миң сом. Honda Porter унааларына алмашуу жолу бар деп жазып турат. Бир аз жүрө берели. Тико канча болуп атат экен? 100 миң, 1995 механика. Матизеки, Өзбекстан, рейлинг бар, спойлер жок экен, 2008. Баасы канча болду? 150 миң сом, электро көтөргүч экен, а? Гидравлика барбы? Кондиционер? Бар, жакшы. 100 канча дедим? 150 миң, жакшы айтып атат. Жакшы айтып атат. Көрүңүздөр. Дыйкан окшойсуң, а?
дыйкан мынандай чайкоочу эмес экен, мына билинип эле турат баасын айтканда эле. Тоготор жерин айтып болчу. 130 бу, жакшы. Мына комплектациясы деле жакшы экен, туманниктер бар. Карап көрүңүздөр мына. Машина накаду барды, мотор коробка жакшы эле. Жакшы, Мына кузовной эле иштери бар, ходовойлор жасалган деп атат. Жакшы. 130 миңге берип берем деди. Чалыңыздар. Hyundai Porter 1 2000-жылы чыгарылган, 600 миң сом, нарашка бар. Анан жерде лабо дейбиз, жок, лабо эмес, оң рулду экен, ошондо бул Daihatsu болуп калабы? Daihatsu. Мынакей Daihatsu'нун ошол логотипи турат. 320 миң алмашуу жолдору бар, малолитражка унааларында. Ушундай кинолар ке. Так, могул жерде Toyota Camry. 30-чы кузов, 2002-жылы чыгарылган, 2.4, 500 миң сом. Люк бар, машина кейджи. 4 дөңгөлөө тең кышкы, протекторлары жакшы абалда. Коробка автомат. Дагы жүрөлү, кызыктуу эле болуп атат. Көрүп атасыздар, мына чайкоочулар эмес, дыйкандар да туруп калат. Мындай реалдуу бааларын айтышат да. Көбүнчөсү. Мындан дагы жүрөлчү, могул жерде Mercedes-Benz 210 кузов, E-класс, Авангард 1997, 2.4 автомат, 420 миң сом. Ой, мына чаңды караңыздар. Эртең жамгыр жааганда адам баскысы эле болуп калат бул жер. Турпакта жүргөнү лечени. О, жайындасы күн ысыкта. Бунун ушундай топурактын пайдасы бар деген. Так, Mercedes-Benz E-класс 124 кузов, 1986, 2.6 бензин, механика, 230 миң сом, алмашуу жолдору бар. 554 11 21 21 номеринде. Ошол. 99 канча деп атасыздар? Канча деп атасыз? 120 миң сом. Евро панелдерде экен. 2000-жылы чыгарылган 1.5. Инжектор болуп калбайбы? Карбюратор элеби? Карбюратор экен. Жо. Бул эрет. Так, мунун баасы жазылып турат экен. Subaru Forester. Оң руль. 550 миң сом. 2001 турбина жок экен, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Ушундай Forester. Matiz 3 канча болуп атат? 350 миң, 2008. Бул Европа экен, а? Европа. Коробка механикабы? Комплектациясын айта кетели. Кондиционер барбы? Кондиционер жок, просто. Жок экен, а? Хайдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Гидравлика болот, ABS дагы болот. Калган жагы жөнөкөй. Мына эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы ушуну менен биринчи алгачкы видеобуздун жыйынтыктап тура берели. Көрүңүздөр, мүмкүн болсо сиздерге кызыктуу маалымат берген аракет жасадык. Машина кейж каналы аркылуу дагы жарнамаларды киргизем десеңиздер, байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Алдын ала дагы айта кетейин, терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул темадагы көргөн көрүүчүлөрүбүз өтө активдүүлүгүн көрсөтүп атышат. Башка дагы видеолорубузду көрүп ушундай эле лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Жана TikTok'ка кириңиздер. TikTok'ка да жакындап калды. 100 миң
мындай жазылуучубузга жазыл электер ал жака да жазылып, мындай TikTok'то кыска нуска кылып видеолор киргизип турабыз. Алардан да кабардар болуп туруңуздар.